Siz neleriniz var bu mektepte? Barabı? Benim neverelerimdin bardın şahırda okuydu balam. Şahırda okuydu. Men прививка жасап, мына 33 жылда 33-ке чыкты неверем. Ушунун асабын азыр ушакка чейин жүрөгүм ооруйт. Вакцина аркетес алгынын премиальный лишайт дегенде алып коюп, ошол коллега кылып салышты. Анан башын операция кылабыз деп, башын операция кылды. Мына Кочкор Мендибаев деген, анан кийин кимтиги Мамутов деген профессор. Жаап эле койду. Анан кийин аппарат салабыз деди, аппарат салышты. Аппарат салып туруп, жыгылып калганда аппарат иштебей калды деп, ал эми десем, жок үстөдөн өлүп калат деп албай коюшту. Анан алгысты частный клиникага кызым $5000 алып барып туруп, ошону алдырыпты. 3 жолу баштан операция болду ошо кыз. Өзүңүз небереңизби? Неберем? 33 жашта. Канча жашында ооруп 2 жашында кылган. Вакцина эмес. Жөн эле вакцина кылып коюшту. Жөн эле вакцина кыдес кылабыз деп доктор келип үйдөн премиальный лишайт кетет деп мен өзүм алып баргам ошо жетелеп туруп, чуркап жүргөн кызды. Анан бастырбай салышты. Мына азыр жыл сайын эмеге барат. Барансовкада жатат. 33 жашта. Мынакей. Мына. Не трудоспособна дейт, а? Так, фамилиясы ким дейт? Инвалидность установлена бессрочно дейт, а? Ооба. Азыр 33-те да. Мына. 90-жылы туулупту, 90-жылы туулду, 92-жылы инвалид болду. Сиз өзүңүз алып барган турбайсызбы? Өзүм алып баргам. Башында өзүм алып баргам. Вакцина кылып берди. Башында өзүм алып баргам. Врачтар айтты. Вакцина кылып берди, мен алып барган жокмун. Сиз эмне деп бардыңыз? Мен эчтеке барган жокмун, ал үйүмдөн кетпей койду врач, Саитова деген врач. Давай алып келгиниң, алып келбесең менин премиальный лишай кетип атат деп. Анан алып бардым. Жанымды коюп барбай эле койсун десем болбой атып, алып барыптырды. Анан кийин температура болду, температура болсо орду деп койду, өздөрүн чакырдым. Анан эртесинде баспай калды жыгылып. Анан ошондо кимтиги врач бар болчу, Кулиев. Самидин Кулиев келиптир. Акушер педиатрга алып барды. Баспай анан кийин момтуп көтөрүп алып чыкты, килтейтип туруп. Ага чейин эч кандай диагноз жок болчу. Сопсо. Куландан со. Анан азыр эми кандай диагноз коюлган? Азыр ошол ДЦП. ДЦП. ДЦП ошо рожден эмес, ДЦП кылышты. Азыр бир кол иштебейт, мындай кичинекей чучуктай. Бир буту аксайт. Башы 3 жолу операция болду. Мына ушул. Бирок бир кызы бар. Кызы 7-нчи класс окуйт. Күйөөсү инвалид экенин билип туруп ажырашып кеткен. Кызы 13-кө чыгып, 14 турмушка чыгып төрөп алган экен да? Бир кыз төрөдү. Ошондой болду. Алла шифа берсин, эми кыйын эми бул жанагы анан мен ошол өсүп турган даракты, жакшынакай эле өсүп турган даракка бир жана дары чачып бергендей болуп тур да. Ошондой болду да. Кыргызча айтканда мындай жөнөкөй. Жанымды койбой койду. Анан мен ушул убакка чейин өзүмдү күнөөлөйм балам. Эмнеге алып бардым ушуну деп. Анан көрсө ошол убакта башында эме бар экен да. Башында киста бар экен. Ал убакта деген кистаны эме кылчу эмес да. Тиги эме жок эмес беле. Ой, жанагы. Башын тартчу эмес да. Ооба. Анан тартпай туруп кылып койду. Анан ошол кистасы чоңоюп анан андан кийинки кылганда тиги болду. Мына профессор Мамутов менен Кочкор Мендибаев жасаган. Анан ошондо көрүп туруп эле анан айтпайт бери, ой жасабай эле коелу деп. Жасады, аппарат коебуз деди, аппарат койгун деп акча берсең алып туруп Кытайдыкын коюп коюшту. Кытайдын аппаратын коюшту. Анан кийин тиги кыз баягы аппарат иштебей калды, анан мынтип басып туруш керек экен. Анан аппарат иштебей калганда анан эмне кылды? Анан операция кылып кайра алып сал десе, мен ала албайм дейт Кочкор Мендибаев. Үстөлдөн өлүп калат деди. Анан ошо менен частныйга $5000 менен алып барып, сопсонун эле жасады. Азыр деле барып туруп, баш ооруганда укол кылат, бирок кымбат. Башына укол кылдырат. Анда иштей албайт да, аны ким багып атат кызыңызды? Кызым бар? Жок, эми ким багат бала? Мамасы багат. Мамасы багат да. Мамасы багат, мамасы бар. Бирок мен ошол убакта аны мен баккам да. Азыр өзүм деле карайм аны. Ошондой балам. Анан кийин жөн эле прививка кыл дей берет. Кааласа кылат да, каалабаса кылбайт да балам. Анне ал эмне тиги эме алып коюшту эле. Ушунча гарантия. Гарантия эч ким бере албайт.